Allah Taala'nın bergen rızkısına razı bolu tuğrasında. An Ali radıyallahu anhu kal Resul sallallahu aleyhi ve sellem men radiya min Allah'ı bil yasiri min rizki radiyallahu minhu bil qalil minel amali. Ravahu Bayhaki. Demek Subhanallah Peygamber ayetken. Kim Allah Taala'nın bergen az rızkısına neken kim Allah Taala bergen az rızkısına razı olsa Allah Taala anın az amalına razı olur. Eğer de kim Allah Taala bergen rızkısına razı ola turgan bolsa, razı bolu деген nerse az bizde жоқ kaldı. Biz daha büt barına narazыбыз. Бай дагы наразы, жоғы да наразы. Разылык деген, шүгүр деген сөз, мындай айтканда, о Кудай берген нерсеге разымын деп, мындай айтканда эл көргөн кошо көрөбүз деген адамдар азайды азыр. Биз бардыгыбыз тең эмнекен, жалаң эле көп болсо, бар болсо, болуп кетсек деген сөз азыр модный сөздөрдөн билесиңерби? Биздин максатыбыз муктаждыкка, муктажыбыз максатка айланып кетти. Чыныгы максатыбыз бул Алла Тааланын разына жетип, Кудайым райымын салып, эртең бейишке кирсе экен деген максат болчу негизинде. Ал эми калган нерсенин бардыгы муктаждык болчу. Үй муктаждык, машина муктаждык, туурабы? Керек болсо аль-мал валь-банун. Биз субхана мүлктөрүн бардыгы ошо бала бакырабыздын бардыгы физ-зинаты дүйнө. Бул дүйнөнүн эле бир кичинекей бир аз убактылуу бир зыйнаттардан кооздан бир муктаждыгынан болчу. Бирок адамдар азыр ошол муктаждыкты биринчи алдыга койгон себебинен бизден 4 нерсе чыгып кетти. Эң жаман нерсе бизде адамгерчилик деген нерсе чыгып кетти. Адамдар дүйнөнү ушунча сүйгөндүгүнөн карабай калды. Тууганына да нааразы кылат, ата-энесине да нааразы кылат. Эми субханалла эң эмеси ушул эки, эми өзүнө өзү нааразы да. Психологдор, азыркы замандагы психологдор бул экиге бөлүнүшүптүр. Биринчиси айтышат экен, ошол сенин проблемаңа башка адам күнөөлүү. Мынакей мисал алса, баланын жакшы болбогонун атасы күнөөлүү деп башташыптыр. Ошол эле мезгилде мисал алса, атанын жаман болгон баласы күнөөлүү деп туруп, анан кимдекен бири-бирине кайрап, кээ бир аялдар болсо ушул нерсеге метип алып туруп, сен бул күйөөң ушуга тийбегениңде сен бактылуу болуп кетмексиң деп атып, күйөөсүн баягы күнөөлөп атып, некен азыр эми 5 баласы 10 баласынан чыштап алып туруп, көптөгөн аялдар некен ажырабат. Ошол эле мезгилде эркектер өзүнүн мына ушул аялды албаганы бактылуу болмокмун деп, некен азыр эркектер талак берип субана ажырашып атат. Адамдар күнөөлөп аткан нерсеге өтүштү. Бир дагы адам субана өзүн мындай айтканда мындай таза кылып туруп башка бирөөгө түрткөнгө үйрөнүп алды. Экинчи түрлүлөр айтат, экинчи түрлүү психолог айтат экен, сен келген проблема баары сен өзүң күнөөлөсүң десе, бирок муну эч ким кабыл албайт экен. Биздин нафсибизге бирөөнү күнөөлөгөн жагат экен. Караса биздин нафсибизге бирөөнү күнөөлөгөн жагат экен. Ошонун себебинен азыркы мезгилде биздин адашуубуздун нааразы болгон Кудай Таала берген нерсеге разы болбой аткан себебибиз ошол эки. Биз эмнекен өзүбүздөн эч нерсе болгон жок да, тигинден болду деп эмнеге күнөөлөп, субхан өз рызкыбызды дагы керек болсо эмнекен нашүкүр кылып атабыз. Бул нерсе жок болчу. Бирок муну түшүнө албай калдык, каким-то путем пайда болду. Адамдар муктаждыкты мисалга алса, биз ал бир адам күнүнө бир нанга, анан бир кичинекей шорпого тое турган болсо, эми биз эмнекен ой келди, кара нан жеш керекпи же ак нан жеш керекпи? Шорпо кандай болуш керек? Турецкий болуш керекпи же болсо мындай уйгурский болуш керекпи? Туурабы? Эми адамдар эмнекен ушу муктаждыкты мындай бир көп жакка бурганда, субханалла, адамдын жашоосу бузулду. Адамдын ою бузулду деген сөз да. Качан ой бузулганда, ана ошондо биздин жашообуз булат экен. Балким мен дагы бириме кошулуп калбайын, коркунуч Кудай сактасын, бир пайгамбар айткандай, эгерде бияктан эл бузулду деген укса, ошонун өзүнүн бузулук экен деп айткыла деп айткан. Бул сөз бар. Бир айтайын деп аткан, түшүндүрүп коеюн деп атам. Муктаждык субханалла биринчи орунга коюлбаш керек. Муктаждыкка разы болуш керек. Bir günü çoğun bir alımın aldığında 30 yıl okup anan geterin aldığında ustazı
баягы шакиртине суроо бериптир. Ey, sen ушунча жыл 30 жыл окудуң мен жанында, сен эмнени түшүндүң, кандай нерсени түшүндүң айткен. Устаз мен 8 нерсени түшүндүм деп айттыр. Десе, устаз баягы бирси мындай ачуусу келип, эмне болду экен? Ай, бирок устаз да болбой эле, акыл парасат бар дегенде, негизи субханалла, акыл парасат деген нерсе чоң нерсе. Бул адамдын субханы башка нерсе, бул аалымдарда боло турган нерсе бар. О, ахиреттик олия деген аалымдар бар. Олия болгон аалымдар, алар такыр башкача болот. Анан мейли эми. Эмнени түшүндүң айт десе, анан биринен сала биринчи отуруп, анан кийин 6-чы жер келгенде ушундай деп айткан экен. Устаз дейт, мен ырыскымды эч ким тартып ала албай тургандыгын билдим дейт. Ошондон кийин өз ырыскыма, өзүм муктаждыгыма кейбей калдым деп айткан экен. Карасаң, сен ырыскыңдычы асмандан эртең менен 4 периште, дигерден кийин 4 периште алып келет дагы, ырыскыңды берип туруп, пешенеңе жазылган нерсени тыштап туруп кетет. Сен ырыскыңды башка эч ким тартып ала албайт. Сеникин бирөө тартып алган болсо, ал сеники эмес, значит. Сен ырыскың эмес, ал сенин балаңдын ырыскысы эмес. Аны субханалла алды. Ал берилген болчу убактылуу сага. Демек, адамдын ырыскысын эч ким тартып ала албайт экен. Бир тамчы, мынакей карала. Адам жан берердин алдында bir hikaye var. Nuh aleyhisselam bu dünya ötörün aldığında Azrail perişte gelip janda karap turgan eken. 950 yıl davat kılgan, kebermede 1426 yıl, 1,5 yıl yaşagan deydi al adamdı, paygambardı. Nuh'u Rasulullah'da 5 paygambarın içinde Rasulullah bolganın 5'ünün birösü. Mına oşoğa gelip Azrail perişte bet mаңдайынан turganda баягы сурайт экен, Азраил келип калыпсыз, куш келипсиз деп жүрөгү титиреп атат, бирок өлүм деген пайгамбар да болсо корккон экен да. Эч бир коркпой турган адам болбойт экен. Азраилди көргөндө субханалла мындай бир кечирип койгола заарасы чыкпаган адам болбойт. Чын айтам, ал өтө коркунучтуу периште. Аны көргөндө пайгамбарыбыз мен муздак тери басып, ушундай бир эмне кыларын билбей калдым деген, о Меражга асманга көтөрүлгөндө. Айтат экен, убакыт келип калды. Мен бир даарат ала калайын. Жо вакыт келип калды. Дардан 2 рекет намаз окуйн. Жо вакыт келип калды. Эмнени күтүп атасың десе, бир периште сенин бир тамчы ырыскыңды алып келатат. Ошону күтүп атам деген экен. Ошондо оозунан бир тамчы суу түшүп туруп, некен ошондой эме болду, жан алып койгон экен. Биздин ырыскыбызды Алла Таала адилетсиздик менен бизден алып ала албайт. Мүмкүн эмес. Дайым такай ырыскың сенин алдында Кудай жазган ырыскы оозуна салмайың болбойт. О, бир замандарда бирөө ушул нерсеге ишенбептир дейт. Анан чын эле молдок айтса, сен чын эле ошентиңби? О, чын эле ырыскы Кудайдан. Мен кааласам да бериле. О, ишенбейм. Дейт дагы баягы оозун танган балким да баягы жерге жөнөптүр. Жок, мен ишенбейм. Мен ырыскымды мен өзүм тандагандай жейм, каалагандай болот. Анан баягы субханалла ошентип отуруп баягы айылдын четине чыгып, арка айылга барса караса той болуп атыптыр. Эл ой кел тамак же. Жо, жебейм. Жебейм. Кетип барат экен. Ой кел мону сала кет деп баягы тамак аш салып берип турса, айылдын четине ырытып коюптур. Жаш шабаб деп коет го, жаш балдар бар. Кайсы коомдо субхана негизде жаштар бузат, мындай жаштары мындай өтө жиндилик менен кээ бирде субхана ошол коом бузулуп кетиши мүмкүн, жок жаштар менен оңолуп кетиши мүмкүн. Бизде Кудайга шүгүр машалла. Жаштардын баардын динге келгенси менен биздин коом өзгөрүп, оңолуп баратат машалла. Бул сөз жок. Анан баягылар карайт эткенде караса, некен баягы чытап салыптыр. Апе, что-то не то тиги, барып деп чуркап барышат экен дагы, эмне жебей койдуң? Жок, жебейм мен. Десе айткан, элдин баары токтоп турула, тамакты жебегиле. Бул что-то бир нерсе кылып кеткен окшойт. Дейт туруп баягы баса калышып туруп, анан кийин тамакты ачып оозун жебейм, оозун жаап турат дейт. Акырында таяк тыгып туруп, оозун ачканда, болду деген. Болду. Алла, мен ишендим. Мен каалабасам таякты оозума салып тыгып туруп, анан оозума тыгып саларга ишендим деген тура. Мына ушундай нерсе. Ырыскы ушундай. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, субханалла, ушундай нерсе. О, дасторкон тойго канчаңар баргансыңар. Барбаган кыргыз тойго барбаган кыргыз болбойт турабы? Кыргыз эки нерсени жаткан. Жайлоодо жатып жыргаан жакшы көрөт. Анан тойдун ичинде эле туруп эле бата берип эле 5-6 чыгып эле бактылуу бол, кармашкан колуң үзүлбөсүн деп эле 4 эле сөз сүйлөйт болуп бүт. Ошондой нерсе экен да. Ошол ырыскың экен, дасторкон үстүндө канча дүйүм тагып турса, ошондон эгерде бир лимон жейм деп ушуну карап турупчу, кечкечен тойдун аярычын жебей кетип калышы мүмкүн да. Сен ырыскыңа жазылбасачы, монда дасторкон менен тирелип турса дагы эчтеке жебей чыгып кете бересиң, турабы?
Баягы Кудай буйрса күйөөңмүн деген десер, эсиңерде? Ошо Кудай буйрса күйөөңмүн дегендей субханалла ырыскыңыз эмне экен? Кудай тарабынан ушундай жазылган туган. Эли аалымдар айтат, каниет кулунун дейт, бир нече белгиси бар дейт. Ушундай кыла турган болсоңор, жашооңордо субхана муктаждыгыңар азайып, жүрөгүңөрдө каниеттүүлүк пайда болот деген экен. Ошонун биринчиси айтыптыр, эмне экен? Үнөмдөө керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каржылоону, мисалы, үй бүлөңө короткондо, субханалла өзүңө короткондо, мындай айтканда эртеңки күндө мындай бир жок болуп кетпеш үчүн эмне экен? Үнөмдөөнү жакшы көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадиси бар экен, үнөмдөгөндөргө береке бер деген экен. Карасаң үнөмдөө. Демек бул кимде ким аз рызкы болгон болсо, демек ошо аз болсо да ошо үнөмдөп туруп, ошону тегерек четке чачып ийбестен субханалла колдоно турган болсо, эмне экен? Ошонун жүрөгүндө каниеттүүлүк пайда болот экен. Топуктук пайда болот экен. Экинчиси, жеткиликтүү болуп турса, субханалла, кереги жок нерсе буюмдарды албоо деген экен. Мына бизде жеткиликтүү болуп турат. Мисалы, сонун эле бир машинең турат, сонун эле сени апарып атат, ошондой эле алып келип атат. Бирок эмнедир биз эмне экен? Дагы бир кредит ала калышыбыз керек, дагы $2000 башка машина ала калышыбыз керек туурабы? Бизде ушундай бир коомдо адат болуп кеткен да. Муктаждыгынан тышкары муктаждыкты ойлоо. Кээ бирлер мисалы мен тамашалап айтып берем, көп убакыттарда мына бизде айылда стройка болгондо мондай болот да, кире бериш эле куруп кете беришет да. Бут чечме да. Бут чечме курат, анан чото жакпайт, кайра бут чечме курат. Ошон тетиги 5-комнатага, ар жактар комнатага желе басып эч ким кирбейт ушечи. Чын мындай муктаждыктан тышкары эле бир нерсе кыла берет да сиңдер да. Мындай эч кимге кереги жок. Пайгамбарыбыз айткандай, эмне экен? Эң жаман коротуу дейт. Эң жаман коротуу акчаны үнөмсүздүк кылуу, жок кылуунун эң жаман жолу бул субханалла үйдү жанагындай жасалгалоо деп айткан. Жалаң үй жасалгалоо менен алектенүү. Жалаң субханалла карасаң мода кубалагандар бар, дагы бир нерселер ыраазы болбойт экен да. Мурунку шейхтер, мурунку уламалар, мурунку таанышман адамдар качан бирөөгө конокко чакырылса, ылдый карап барып дасторконун көрүп, дасторкондун өзүнүн алдындагыны көрүп, аны ошону жеп, сыйлаган нерсе дубасын кылып анан чыгып кетишкен экен. Анан сыртка чыкканда кандай экен десе, жакшы тамак болду деп айтышкан да. Жакшы тамак болду деп. Үй сүйүн сурап атам, кандай экен десе, ал меники эмес болчу, ошон үчүн көңүл бурган жокмун дешкен. Биз болсо субханалла эмне экен? Үйүнө киребиз дагы, охо, мондайдан карап отуруп, өзүң жашооңо нааразы болуп, бүйтпекке. Менде жакында бир окуя болду. Бир эки дос катышпай калыптыр. Анан эмне болду десе, баягы досу жакшыраак үй салып, жакшынакай жашоо менен болуп кеткен экен дагы. Анан эмес эмне экен? Баягы экөөсү сүйлөш, досум эмне болду десе, жок, экинчиси мен катышпайлы кой дептир. Эмне катышпайм? Кой экөөбүз кичинекейден чоң болбойлук десе, жок. Сенин жашооңду көргөндө мен уялам деп айткан экен. Мен өзүмдүн жашоомо нааразымын. Ошон себептен сен меникине келбей эле кой, сен меникине киргенде абалким сенин оюңда бул кедей деген оюң бар. Деп субханалла ошентип баягы жаман ойдо баягы экөө дос ажырашып кетти. Адамдар ушундай нерсе бири-биринин кылып аткан ишине, бири-биринин жашоосуна субханалла жанында кызыгуу, ошону каниетсиздик менен эмне экен? Аз ушундай проблема туш болот экен. Демек эмне экен? Ошол каржылоону мындай кереги жок болсо, экинин коротпой турган деңгээлде боло турган болсоң, мына иншалла сенде шүкүрлүк пайда болот экен, машалла. Бир заманда бир чоң бир аалым адамдарга сабак берип аткан мезгилде айтат экен, дамыла, сизге дүйнө кереги жокпу? Сиз деле дүйнө дейсиз десе, ооба дүйнө дейм деген экен. Ооба, субханалла, мен да окат кылам, балдарым багам деген экен. Анда эмне үчүн сиз бизди мындан тийип атасыз деген экен. Ошондо жок дейт. Мен силерди ошол дүйнөнү жүрөгүңөргө жүрөгүңөр кирбесин, чөнтөгүңөргө түшсүн деп сабак берип атам деп айткан экен. Мен да силерге ушуну айтамын. Ыраазы болуу деген нерсе бул качан нааразы болот, качан боо жерге дүйнөгө кирип кеткенде сени көзүң кара май басып, бүткүл май басып, эч бирөөнү субхана көзүң илбей каласың. Ошон сен боо жерге эмес, балки чөнтөккө түшсүн дүйнө. Мунун максаты бар. Муктаждыктын максаты бар. Анын максаты сени бейишке алып кириш керек. Көп адамдар ушул эмне кылып атасың десе, балдарыма кылып атам, эмне кылып атасың, тиге кылып атам, буга кылып атам. Жок, субханалла. Сиз өзүңүздү өзү алдап атасыз. Алла берген нерсе разы болуунун аркасында эки жакшылык бар. Эки жакшылык бар. Эркек менен аял экөө тең разы болсо берилип турган жашоосуна.
Мына азыр сенде жүгүлү бар. Разы болсоң, разы боло турган болсоң, эки нерсе болот. Биринчиси Алла Таала сенин жүрөгүңөн кайгыны алып салат. Эмнени алып салат экен? Кайгыны алып тастайт. Шайтан кайгы салат экен. Эртең эмне жейсиң, эмне кыласың, коркутат экен. Кедей болуп каласың деп кайгы салат экен. Экинчиси тездик менен баюу бар. Ишенесиңерби ушуну? Тездик менен баюу бар. Алла Куранда силер разы болгон болсоңор, силер шүгүр кыла турган болсоңор, биз көбөйтүп беребиз деген. Алла өзү айтып атат, көбөйтүп беребиз деген. Мына ошондой азыркы мезгилде мына дагы эле бир нерсеге такала турган болуп калды да. Мисалы мынаки үйлөнөм деген жигиттерге, мисалы кыздарга барып турмушка чыгышка мындай айтканда колун сураган болсоңуз, сизден сурайт экен да. Машинең барбы? Үйүң барбы? Ишиң барбы? О деңгиңде акчаң барбы дегендей да. Сурайт ушул нерсени. Мындайлардан субхана мынтип кетип калла. Бул шүгүрсүз аял экен. Эгерде сизден сураса, намаз окуйсузбу? Канча жол даватка чыгып келгенсиз? Куранды жүзүнөн окуй аласызбы? Ата энеңиз намаз окуйбу деп сураса, машалла мына ошол өңү серт болсо дагы, мындай кичине мындай болсо дагы, мындайраак болсо да субхана ала бер. Мына сен пайда таптың, сен казында таптың. Мына ушундай нерсе. Шудасыз эркектер. Ошол сенин иманың кароонун аркасында эки нерсе бар. Сулулуу да, байлыгы дагы эмнекен силерге өтөт экен, субханалла. Пайда ушул. Нашүкүрдүктө башында эле нашүкүр кылгандарда сон пайда мындай айтканда азап бар. Эркектер болсо эмне мындай айтканда машина алгандан кийин, машина алгандан уже аял алгандай экенсиңер, уже аял албай калат экенсиңер. Ошо үй салайын, анан кийин машина алайын, анан бир иш кылып коюп анан үйлөнөм десе, сен да нашүкүр экенсиң. Сен да өз рызкыңды мындайга тийбегиле кыздар. Бир нерсе кылып алып анан бутка туруп алып кылам дегендерге субхана тийбегиле. Анткени себеп мунун аркасында береке жок. Булар субханалла эч кандай болбойт. Туура шариаттын көз карашын ала турган болсок, анда ошол нерсени мисалы Хажар ал-Аскалани пайгамбардын бир хадисин чечмелеп келген жерде туура дейт да, субхана эркек киши мындай айтканда материально обеспеченный болуш керек үйлөнүш үчүн деген. Туура, бирок обеспеченный деген сөздө кандай нерсе? Күнүмдүк муктаждыгын бүтүрө ала турган эркек болсо болду. Анан кийин субхана эмне экен? Аялдын алдында акысын толук бүтүрүп бере ала турган эркек болуш керек. Физически. Болду, ушул эле нерсе керек. Бирок анын субханалла үй менен камсыздап койгон аял алыш керек, аны тигиндей алыш керек. Жок. Андай нерсе жок. Куданыкын Кудай жеткизет деп кыргыз айткан. Бу илгеркилер жок, ушундай тобокелчи болгон, ойбой, таң калам кээ мындай эчтеге жок, телефон да жок, субханалла 5-6 балам папылдады жүгүлмө алып келди, алып келди, үйүнө кирсе, үйүндө эле туруп келет. Эмне болду десе, үйлөнгөн адам, ай болду, алып келип тарса турс карасаң 5-6 жол бир коозуну бир кой жетелеп алып эле, субхана бир коробка печенье, бир коробка конфет жетелеп алып эле, кулду куруп эле бир жака барып калчу. Баягы киши анча мынча калып эле сүргөрсө ар жагынан сүйүнүп атат кыз кеткенине. Ошентип машалла, эмне эртеси күнү карасаң той болуп эле, машалла баландай кызды тийиптир, алды болуп эле. Анан ошонун балдары отурбайсыңар, шүгүр кылгандарын. Ошолордун эчтекеси жоктордун салган үйлөрүндө, эчтекеси жоктордун алган машинелеринде жүрүп эле субханалла, азыр өзүңөрчү эле куртой болуп атпайсыңарбы? Алар эчтекеси жок болчу, нөл болчу. Бар беле бир нерсе менен аксаган, бар беле салганыңарда, бар беле. Буларды айтпай койгон, булар молодой экен. Кийинкилер калбай калган. Субханалла. Айтайын деген нерсе мушу, көрдүңөрбү? Үлгүнү эскилерден алат, жаңылардан эмес. Үлгүнү Япониядан албай эле койгула, субханалла. Мына эске алсаң, Япониядан албай эле койгула. Сен өзүңдүн эле тет атаң менен абтаң чоң атаңды карап кой. Алардын заманында мындай болгон эмес, жок, ушундай эле болгон. Ошол эле тамакты жеген, ошол эле туалетке барган. Ошондой. Ошон үчүн туугандар, шүгүр айткан бай болотту, унутпайлы иншалла. Аракет кылабызбы? Билбейм эмнедир ушу сабак болуп, бүгүн эртең мен барсам эле болуп фазыл садака туруп турмайт, ашсам эле ушул дедим, Алла, сен жөн эле бул сабакты айттырып аткан жоксуң. Демек ушул жерге келгендин көпчүлүктөрү нашүкүр. Ушул жерге келген аялды эркектер субхана демек ыраазы болбогон аял эркек. Бул бекерден сабак айтылбайт. Так, туура машалла, аят, хадис менен бекер айтылбайт. Демек, некен ушул жерде баарыбыз мына азыр тооба кылып,
о Кудайга мындай айткан, жаканга карап, о Кудай, тооба кылдым, сен берген жакшылыктын ырыскыңа мен ыраазымын деп койгулачы. Иншалла Кудай берсе жол ачылып, аны ар жагы туура кылат иншалла. Амин. Subhanaka alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah'ım şükür turan barızga rızkınızda gelin jana bereketli kılıp bergin ya Allah. Özüňe şükür kılıp özüň bergen nemat jakşylyklarına razı bolganlardan kılın ya Allah. Bar tawba kılıçlardan tawbalar kabul bolganlardan kılın Allah. Eki yüzlükten men seni tek örkörön özü saktap, ekini jarkıl. Amin rabbil alamin.